Ош шаарындагы номер 7 Нариманов мектеби 1700 орунга ылайыкташкан. Бирок азыркы учурда окуучулардын саны аталган көрсөткүчтөн 3 эсе көп. Анын айынан башталгыч класстар 3 кезек менен окушат. Бөлмөлөрдө стул жетишпей, туруп сабак өткөн окуучуларды көрүүгө болот. Кошумча имарат куруу керектигин бир нече жылдардан бери министрликке айтып кайрылып келишкен. Мектеп өзү 1176 балага кылынган. Өзү бүгүнкү күндө 3700 бала окуп атат. Экинчиси менен окуп атат. Баштангыч класстар 300 менен окуп атат. Балдар көп, потому что биздин микрорайон густонаселенный. Жителдер көп. Ошон үчүн балдар көп. Мындай көйгөй бир эле Нариманов мектебинде эмес, Ош шаарында дээрлик бардык мектептерде окуучулардын саны 2 эсе көп. Жалпы мектептер 35 000 орунга ылайыкташкан болсо, бүгүнкү күндө окуучулардын саны 75 000ге жетти. Мындан улам 30 жаңы мектеп куруу муктаждыгы жаралган. Биз 2 сменге нормалдуу жайгаштырсак дагы биз үчүн жакшы болмок. Муну айткан себебим борбордогу мектептердин бир тобунда бир 5-6 мектебибизде 2 сменден ашыкча окушуп атышат. Анан жанагы авариялык мектептерибиз азыр 3 авариялык мектебибиз, чечим чыккан авариялык мектебибиз бар. Ал жерде курулуш, оңдоо иштери баштала элек. Окуучулардын санынын 3 эсе көптүгүнөн депозиттик эсептен курулчу мектептин катарына кошушкан. Белгилей кетсек, коррупциядан түшкөн каражаттан өлкө боюнча 15 мектеп курулмак. Анын ичинен Ош шаарынан бир гана Нариманов мектеби киргизилген. Мындан улам курулуш ишинин алгачкы этабы башталып, капсуласы салынды. Доклада Бисмиллахиррахманиррахим. Акжолтой мектеп болсун. Мамлекеттик Кудайым колдоп, мамлекет башчысы Кудайым колдоп, ушундай акчалар көп келип. Жаңы мектеп 3 кабаттан турат. Анда 24 окуу класстары жайгашып, китепкана, ашкана салуу пландалган. Эгерде убагында бүткөрүлсө, мында тар имаратта билим алып жаткан окуучулардын көксөөсү аткарылмак. Ош шаарындагы Нариманов мектебинин кошумча курулушу 500 окуучуга ылайыкташкан. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акча каражатынан дээрлик 70 миллион сом бөлүнгөн. Анын ичинен тендердик наркы 54 миллион 348 миң сомго бааланды. Курулушту бүткөрүү жоопкерчилигин алган Сантехмонтаж жоопкерчилиги чектелген коому 2020 жылдын сентябрь айына чейин имаратты толук бүткөрмөкчү. Бунун мөөнөтү 2020 жылдын аягына чейин, бирок биз уткан ушул подрядчиктер менен сүйлөшүп атабыз, курулушчулар менен. Жаңы 2020 жылдын окуу жылына сентябрь айына бүтүрүп беребиз деп айтып атышат. Анан бүгүн дагы келип айтып атабыз, эң негизгиси ушул сапатына көңүл буруп, ушул мектепти жакшы бүтүрүп бергиле деген. Белгилей кетсек, депозиттик эсеп өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен 2018 жылы түзүлгөн. Анда УКМК ИИМ экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жемкорлордон кайтарган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Андан түшкөн акчага мектеп салуу пландалган. Быйылкы жылы бул эсепке 15 мектеп куруу пландалууда. Ал эми өлкө аймагында 202 мектеп авариялык абалда, ошондой эле 600 жаңы мектеп куруу зарылчылыгы бар. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары.